Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлардын кечки чыгарылышы студияда мен Асель Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Текебаевди колдогон митинг мөөнөтсүз болот. Муну тарапташтары бүгүнкү наразычылык акциясында билдиришти. Кадамжайлыктар Пүлгөн Көктала жолун жабуу талабын коюп жатышат. Кыргыз-орус кызматташтыгы жанданат. Ал жатта Атамбаев менен Путин келишимдерге кол коюшту. Ош облусунда жазгы тала иштерине даярдыктар башталды. Азыр дыйкандар көчөт отургузууга жер камдашууда. Жеке менчик рентесттер курула баштады. Оштун Амир Темур аймактык кеңешинин Борбордук көчөсү кооптуу болуп турат. 2 ай мурун казылган канал оңдолбой, ошол боюнча калып кеткен. Баламны дагы эшикке чыгарбаса коркуп калдым. 1-май райондук сотунун чечими менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалат. Буга байланыштуу Текебаевди бошотуу талабы коюлган митинг мөөнөтсүз болот. Бул тууралуу партиянын убактылуу жетектөө милдети тапшырылган Алманбек Шыкмаматов УКМК алдында өткөн наразычылык акциясында эл алдында сүйлөп жатып билдирди. Эске салсак, фракция лидери Өмүрбек Текебаев 1-май райондук сотунун чечими менен 25 апрелге чейин камакка алынган. Башкы прокуратура эл өкүлүнө коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Базаркоргондо Өмүрбек Текебаевди бошотууну талап кылгандардын митинги уланууда. Тарапкерлери 27 февралда тосууга аракет кылган Бишкек-Ош унаа жолунун боюнда учурда милиция кызматкерлери турат. Акман айылында ичинде күч кызматкерлери бар 2 автобус жана 1 КАМАЗ унаасын көрүүгө болот. Учурда Базаркоргондун Ош-Бишкек жолунда автоунаалар жүрүп жатат, эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Коомдук коопсуздук көзөмөлдө, ошондой эле чогулган элге айыл аксакалдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жана ачуулукка алдырбай тынч жол менен чечүүгө үгүттөп жатканын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Элге митингсиз тынч жашоо керек. Мындай пикирлерин бүгүн Ош облусундагы аксакалдар баш болгон активисттер жана облус тургундары маалымат жыйын курушту. Чогулгандар өлкөдөгү соңку кырдаалга байланыштуу элди провокацияга алдырбоону суранышты. Анткени Жогорку Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевди колдогондор наразычылык акцияларын уюштуруп жатышат. Андыктан бүгүнкү маалымат жыйынга чогулгандар элдин тынчтыгын бузууга аракеттенген күчтөргө ишеним билдирбөө керектигин эскертишүүдө. Мындай азыркы алакты болбой, мейли 4-5 киши эрситин баягы кааныш фигуранттар, ал эми калганын калыс мыйзам бар, тескөө иштер жүрүп жатыптыр. Ошону күтөбүз, сабыр, анан элдин бизге эң башкысы ынтымагы менен тынччылыгы керек. Бүгүн кадамжайлыктар да наразычылык акциясына чыгышты. Кезектеги митинг Текебаевдин колдоочуларына тиешеси жок. Тагыраак айтканда, наразы топ Ош-Исфана Баткен жолунун кадамжай аймагына нефти ташыган жүк ташуучу унаалар өтпөсүн деп талап коюшту. Алар трассада өлүмгө алып келген жол транспорт кырсыктары көбөйгөнүнө наразы. Ошондуктан жүк машиналардын Өзбекстан аркылуу өтчү транзиттик жол менен кое берүү керектигин айтышты. Кадамжайлыктардын наразычылыгын Фируза Аскарбек кызы угуп кайткан. Бул ызы-чууга түшкөн эл Кадамжайдагы Пүлгөн Көктала жолундагы оор унаалардын каттоосун токтотуу талабы менен чыгышкан. Чогулгандар жүк машиналарын Өзбекстан аркылуу өтчү транзиттик жол менен кое берүү керектигин айтышты. Ага кошо эле тротуарларга темир тосмо менен жол белгилерин коюп берүү талабын келтиришти. Оор жүк ташуучу автоунааларга мурдакы Өзбекстан аркылуу өтүүчү Каражаттак Пүлгөн жолун ачып, ошол жактан каттамды жүргүзүп бериңиздер. Тротуарларга темирден жол тосмо жана эл өтүүчү зебраларды жасап, жол знактарын коюп бериңиздер. Наразычылыкка чыккандар бензовоз жана алгычтардын ээлери жоопко тартылсын деген плакаттарды көтөрүп алышкан. Топтолгондор трассада өлүмгө алып келген жол транспорт кырсыктары көбөйгөнүнө нааразы. Айтымдарында быйыл эле 23 жол кырсыгы катталган. Биринде май ташуучу унаа бурулуштагы үйдүн короосуна кирип оодарылган. Калган 2 кырсыкта тең адам өлүмү менен коштолгон болчу. Мында Кадамжай шаарына киргенде өтө кооптуу участок бар. Ошол жерде бир 3-4 авария болду. Анын ортасында биздин жарандарыбыздан каза болду. Ушул маселени чечүү боюнча тез арада чечүү боюнча жана ушул жолдун
жол аркылуу чоң автомашиналар өтпөстөн мына Өзбекстан аркылуу транзиттик жол аркылуу автомашиналарды өткөрүү боюнча талаптар коюлат. Туура мен дагы район жетекчи катары ушул маселени мына биринчи эле авария болгондо биздин Баткен областынын жетекчилигине керек болсо мына өкмөткө чейин чыгып ушуну тез арада чечпесек бул абдан кооптуу участок болуп атат. Окуя болгон жерге Кадамжайдын мэри жана райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси келди. Бийлик өкүлдөрү жергиликтүү элге коюлган талаптар эске алынарын белгилейт. Мэрдин билдирүүсүндө азыр айтылгандарды аткарууга биринчи кадамдар ташталды. Көчө боюна тосмолор орнотулуп, жол белгилери коюлууда. Азыр ошол жолго мындай мема коюп бергиле деле бизге. Али ошол чоң машиналардын грузуну, грузовой машиналардын. Эки моток коюп берип атабыз. Жолго ошол грузовой машиналар кичине скоростуна, ылдамдыгына жетиш үчүн жолго ошол орноттобуз азыр. Бүгүн уже кылып бүттүк почти. Аркара. Азыр Пүлгөн Көктала жолунда ооруналардын жүрүүсүнө чектөө коюлган жок. Анткени жүк машинелерди транзиттик айланма жол аркылуу каттатууга Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Учурда нараазычылыкка чогулган эл таркап абал тынч. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Кыргыз-орус дипломатиялык мамилелердин түптөлгөнүнө быйыл 25 жыл. Буга байланыштуу бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин иш сапары менен Бишкекке келди. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчылары эки мамлекеттин ар тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алышышты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө жалпы мындан аркы кызматташтык документтерине кол коюлуп, ЯЭПтин келечектеги кадамдары талкууланды. Кызматташтык жүрүшүн талкуулаган дипломатиялык жолугушуунун жүрүшүн Гүзара Бакаева жеринен баяндасын. Орусиянын президентин өлкө башчы Алмазбек Атамбаев аларча мамлекеттик резиденциясынан тосуп алды. Алгач ардак кароол менен эки мамлекеттин гимни аткарылып, президенттердин тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрү башталды. Еще раз обсудить вопросы наших двусторонних отношений. Биздин эки тараптуу мамилелерди дагы бир жолу талкуулап алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Биз Кыргызстан Россия мамилелерин жакшы нукка салып алганыбызга кубанычтамын. Ал тургай биз мамилелерибизди жаңы стратегиялык деңгээлге көтөрө алдык. Мындай деңгээл бир тууган элдер ортосунда гана болору бышык. Бүгүнкү жолугушууда бардык багыттар боюнча маселелерди талкуулоо уланды. Путиндин айтуусунда Кыргызстан Орусиянын эң маанилүү өнөктөшү. Мындан улам эки өлкөнүн мамилелерин чыңдалышы талап. Ал эми мамлекет башчы белгилегендей, эки өлкө ортосунда кызматташтык стратегиялык өнөктөш деңгээлинен көтөрүлүп, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун иши жемиштүү. Наши страны будут стратегическими союзниками. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши менен эки тараптын алакасы жаңы деңгээлге чыкты. Мындан ары да тараптар стратегиялык өнөктөш бойдон кала берет. Жалпы тарыхы бар бир тууган элдин мамилеси ушундай болушу керек. Владимир Путинге Кыргызстан оор жана адаптация мезгилинде берген жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирем. Орусиянын президентинин саясий эрки менен уставдык капиталы $500 миллион түзгөн. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду түзүлдү. Орус тарап интеграция үчүн техникалык жардам иретинде $200 миллион бөлдү. Ар кандай имиш, ушактарга карабай Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибиз эң туура кадам болду. Жыл аягына чейин бир тууган Орусиянын жардамы менен Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуу боюнча бардык маселелерди чечебиз деп ишенем. Бул учурда Владимир Путин эки өлкө ортосуна 25 жылдык дипломатиялык кызматташтык жолун басып өтүү жеңил болбогонун белгиледи. Бул аралыкта 5 өлкөнүн башын бириктирген биримдик түзүлүп, көзгө басар ийгилик бар. Тем не менее, мы очень рады стабилизации ситуации. Бул жол оңой болгон жок, бирок постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө ушундай болду. Биз Кыргызстандагы абалдын турукташканына, өлкөнүн демократиялык түзүлүшү өнүгүп жатканына кубанычтабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушу боюнча сүйлөшүүлөр жеңил болбогонун билебиз. Президент Кыргызстандын кызыкчылыгын эмоционалдуу жана өтө катуу коргоду. Жараянга катышкан бардык тараптарды канааттандырган мунаса чечим болду. Быйыл Евразиялык экономикалык биримдикке Орусия төрагалык кылат. Кыргызстанда ар тараптуу колдоону улантат. Өлкө башчы журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстанда революцияга чекит коюлганын айтты. Эми бийлик мындай жол менен алмашпайт, анткени Кыргызстан өнүгүп өсүү жолунда баратат. Ошондуктан күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жоопко тартылып, өз жазасын алуусу талап деди.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин Борбор Азияга болгон ис сапары жөн жерден эмес. Мамлекеттер арасында достук алаканы бекемдеп, кызматташтыкты арттыруу. Мындан улам Кыргызстанга Путиндин келүүсү Евразиялык экономикалык биримдиктин мындан аркы кадамын арттырат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. Ош облусунда жазгы тала иштерине даярдыктары башталды. Азыр облустагы райондордо дыйканчылык үчүн техникалар камдалып, ушул тапта арыктар казылып, даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар бул жылы пактанын аянтын кеңейтип, ЯЭПке мүчө өлкөлөргө жашылча жемиштерди көбүрөөк чыгаруу талап. Буга байланыштуу облустун айрым аймактарында жазгы тала иштерине көчөттөр даяр болуп калган. Темага Беймай Асанова токтолот. Маша ko'katlar ekib, qishi bilan nima qilib sotib, mana hozir o'tayapmiz. Бахадыр Мамажанов үй бүлөсү менен өткөн күздө 4 сотук күнөсканага пияз жана көк чөптөрдүн үрөөнүн сепкен. Кыштын ызгардуу суугунда эгиндерине кам көрүп, эми минтип көчөттөрүн талаага алып чыгууга камданып жатат. Азыр ушундай көк пияз алынады. Негизинен көчөттөрүбүз тилгенге даяр болуп калды. Азырынча базарга сатып атабыз. Анан талаларда жерлер даяр болсо, кардарлар өздөрү келе баштайт. Ошондо көчөттөрдү дааналап сатабыз. 3 ай бою күнөсканада өстүргөн жашылчалардын көчөттөрү эми жаздын алгачкы күндөрүндө тигиле баштайт. Ал үчүн талаларда жерлер даярдала баштаган. Болгону күн жылышыны күтүшүүдө. Биз үрөндү күзүндө сепкенбиз. Мына көрүп турганыңыздардай жерден көтөрүлүп калды. Булар толугу менен май айында даяр болот. Ага чейин ушинтип арыктарын чагып, суу коюп, кам көрүшүбүз керек. Өлкө ЯЭПке мүчө болгондон бери айыл чарба азыктарына суроо талап күчөгөн. Андыктан жашылча жемиштердин аянтын кеңейтүү да негизги талап. Буга байланыштуу Араванда 2000 гектарга жакын аянтка пияз, сарымсак, помидорду эгүү пландалган. Ага байланыштуу өткөн күз айында 100 гектарга жакын аянтка сарымсактын үрөөнү себилген. Эми калганы жаздын алгачкы күндөрүндө эгилет. Эми ошол дыйкандар азыр чогулушубуздунча баардыгы ком болуп түзүлдү. Жашылчалар сататылган ком өзүнчө, пахтаны өзүнчө, данды өзүнчө, картошканы өзүнчө болушу 4 өзүнчө кооператив түзүлүп, бүгүнкү күнү коом түзүлүп, ошолор менен иш алып баратабыз. Бул жылы облус боюнча 20 000 гектар аянтка кылкандуу дан эгиндери, 26 гектарга жүгөрү, 15 000 гектар аянтка арпа эгилсе, эң көп суроо талап пахтага болгон. Андыктан буланын аянты 1000 гектарга кеңейтилет. Бүгүнкү күндө 4 районда, бул Чоңалай району, Өзгөн району, Нокат району жана Кара Суу райондорунда жеке менчик МТСтер курула баштады. 31 жеке менчик МТС курулуп, ошодо 186 трактор менен бүгүнкү күндө иштешип атат. Азыр мамлекет тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча аракеттер башталган. Жер семирткичтерди болсо, коңшу өлкөлөрдөн арзан баада алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Бул жылы дыйкандар ЯЭПке мүчө өлкөлөргө пахтадан сырткары айыл чарба азыктарын, жашылча жемиштерди экспорттошу керек. Былтыр пландалган помидор, бадыраң сыяктуу жашылчалар жетиштүү деңгээлде экспорттолбой калган. Анын себебин элге жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштери жетишсиз болгондугу менен түшүндүрүшкөн. Темага улай эле Түз эфирде экономика министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын башчысы Искендер Маматовго суроо узатам. Айтсаңыз, быйыл дыйкандар кайсыл эгиндерди көбүрөөк өндүрүсү керек? Экспорттолуучу товарлар тизмектелдиби? Саламатсыздарбы, бүгүнкү ошол берилген суроо боюнча мен айтарым, бүгүнкү күндө экспорт маселеси бир эле ушул 2016 жылдын жыйынтыгы менен былтыркы 2015 жылга салыштырмалуу экспорт 105,1% өстү, бул Кыргызстан боюнча. Ал эми түштүк регион ала турган болсок, Ош, Жалабат, Ош шаары, Жалабат облусу, Баткен облустарында да 100дөн 150ге чейин аткарышты экспорт боюнча. Ош облусунда 75%дан жогору болду. Экспорт маселеси бүгүнкү күндө ошол биздин айыл чарба продукцияларын алып чыгуу маселеси болуп туруп атат. Ошол менин айтарым, айыл чарба продукцияларынын сапаттуу болсо, ал сапатына тастыкталган сертификаттары болсо, ал кайсы продукцияны, кайсы түрүн өндүргөнгө дыйкандын мүмкүнчүлүгү болсо, ошонун тиешелүү көлөмдө өндүрө ала турган болсо, ошол эле көлөмдө ошол алып чыкканга өнөктөштөрү болсо, аны алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Айтсаңыз, бул жылы дыйкандардын өндүргөн түшүмдөрү кандай экспорттолот? Мамлекет аркылуубу же ар бир дыйкан өз алдынча келишим түзүш керекпи?
Бизде өндүрүүчүлөрдү өзүңүздөр билесиздер, бардыгы жеке ишканаларга, жеке тараптардан аткарылып келатат. Ошон үчүн уну дыйкандар өздөрү же болбосо ошол бир ассоциацияларга, айыл чарба кооперативтерине биригип алып, ошо өздөрүнүн өнөктөштөрү тапканы туура болот. Мамлекет тарабынан ошо биз мынаны алып сатып беребиз деген бүгүнкү күндө жок. Мурунку билесиздер, Агропрод корпорация деп уюшулуп, ал бүгүнкү күндө иштебей калды. Ошон үчүн бүгүн өзүнүн продукциясын башка жакка алып чыгуу маселеси ошо өндүрүүчүлөрдүн бириккен бирикмелеринин негизинде гана алып чыгылат. Ош шаарындагы Амир Темур аймактык кеңешинин Борбордо көчөсү кооптуу болуп турат. Селдин алдын алуу үчүн казылган канал оңдолбой, ошол боюнча калып кеткен. 2 айдан бери ал чукурларга жаш балдар кулап коркунуч жаратууда. Ага кошо эле баткак жолдор жергиликтүүлөрдүн ары бери жүрүүсүнө ыңгайсыз болуп жатат. Мындай абал албетте автоунаалардын кыймылын да кыйындатат. Учурда жергиликтүүлөр абалдан чыгуу үчүн Ош шаардык жолдор башкармалыгына арыз жазды. Кененирээк кезектеги материалда сөз болот. 2015-жылы Амир Темур аймагындагы 110 көчөсүн сел каптап, турак жайлар жабыркаган. Буга Амир Темур каналындагы суу агымынын көбөйгөнү себеп болгон. Мындан улам селден сактануу үчүн 2 ай мурун аталган жолдун жарымы казылыптыр. Бирок ошол убакыттан бери казылган жер кароосуз калып, тургундардын нааразычылыгын жаратты. Айрыкча жаан жаагандан кийин көчөлөр баткакка айланып, жол жүрүү кыйынчылык жаратууда. Эми чындыгында кээ бир үйлөргө сел каналдары керек болчу. Бирок ушул даражада терең казуунун эмне кажети бар эле? Азыр мына эми жаз мезгилинде короолорубуз көрүстөнгө айланган. Көрүстөнгө айлантырып коюшту. Ушул көчөнүн жашоочусу Музафар Садирахимов жер казылгандан бери 3-чү жолу көпүрө орнотуп жатат. Бул жолу дарактардын бутактары менен бекемирей куруну чечти. Антпеси буга чейин 2 жаштагы баласы 2-3 ире чукурга түшүп, денесинен жарат алган экен. Баламны дагы эшикке чыгарбастан коркуп калдым. Пишигирак чыксын деп көпүрдү куруп атам. Эми чыгарбастан карап отураман баламды. Ал эми калып кеткен жолдун жарымын 10 күн мурун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары казып кеткен. Андан көп өтпөй тургундар казылгандан кийинки топурактарды жолдон тазалап, адамдар өтүүчү кичи көпүрлөрдү куруп берүүнү министрликтен суранышыптыр. Жыйынтыгында мынтип эч кандай майнап чыккан жок. Мунун айынан унаалардын кыймылына да тоскоолдук жаралып, көчөдө өтө этияттык менен жүрүп жатышат. Эмчеш биз каала койдук, биз кылadigan ишибизди кылып болдук. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери каналды биз казып койдук, ишибиз бүттү деп кутулушту. Бизде мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан техникалардын жардамы менен эч болбосо топурактарды алып кетишсе жакшы болмок. Сел каналын кечээ шаардык мэриядан жана УКМдан куралган комиссиялык топ көрүп кеткен. Бүгүн болсо бул кварталдын башчысы жумушту аягына чыгаруу үчүн жолдор башкармалыгына кат жиберди. Анткени башкармалыктын быйылкы иш планына бул жол дагы кошулган. Эми жай мезгилине чейин сел каналы толук курулуп, жол оңдоодон өтөт дейт. Азыр энди илаж жок да. Азыр баары жок чыла болуп атпайбы? Кечээ маsalan каалаган вактыбызда сразу жаңгыр жагды, аркасынан кар жаап койду. Ошо менен болуп калды, баары жок балата болуп туруп. Ош шаардык жолдор башкармалыгы 110 көчө боюнча кат келип түшө электигин билдирди. Ошондой эле башкармалык расмий каттын негизинде иш алып бараарын кошумчалайт. 2 кварталдын башчысы маалымдагандай, быйыл аймактык кеңештеги 112 жана 113 көчөлөр дагы оңдоодон өтөт. Жергиликтүүлөр болсо бул жумуштардын аткарылышын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы өз көзөмөлүнө алса деп кайрылуу жолдошту. Нуржамал Баргыбаева, Азан Бузриков, Ынтымак. Кара суунун Шарк айыл өкмөтүнө шайлоо бүгүн 3-чү ирет өткөрүлдү. Мунусунда добуш берүү жараянына айылдык кеңештеги депутаттар толук курамы менен катышкан. Эл өкүлдөрү көрсөтүлгөн талапкерлердин бирин көпчүлүк добуш менен шайлап алышты. Талаш тартыш менен дайындалган айыл өкмөт башчы ким болду? Жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн көрүңүздөр. Кара суудагы жоолгон депутаттар келип Шарк айыл өкмөт башчы шайланды. Айыл өкмөт башчылыгына 6 талапкер ат салышып, натыйжада Талай Тизикбаев 21 добуш менен жеңишке жеткен. Шайлоонун 3-чү туру өтүп, 31 депутат толук курамы менен катышты. Талайбек Тизикбаев буга чейин ушул эле айыл өкмөттө жер адиси болуп, эмгектенип келген. Эскерте кетсек, айыл өкмөт шайлоо жараяны Шаркта буга чейин 2 ирет жылдырылган. Ага жергиликтүү кеңештин 12 депутатынын катышпай койгону себеп болгон. Кийинчерээк шайлоого келбей койгон эл өкүлдөрү Тажикстандын Бахаристан санаториясында жүргөндүгү тууралуу маалыматтар тараган. Бүгүн бул борбордук комиссияга борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөбүз. Алар биздин берген протоколду бекитет, ишти баштай берет. Эң негизгиси депутаттар шайлап берди. Ошто чоң жолдордун жээгинде соода саттык жүргүзүп жаткандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Ош облустук патрулдук милициясы Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтү менен биргеликте жол жээгин базарга айлантып алган сатуучулардын иш-аракеттерин текшерүүгө алышты. Маалым болгондой, бул жайда жакынкы жылдарда жол жээгинде соода иштерин жүргүзүшүп жаткандар кескин көбөйгөн. Бул маселе Кара Суу райондук коллегияда айтылып, 3 айлык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери алкагында соода сатыкка тыюу салынган. Бул иш-аракеттер облустук башка аймактарында да улантылат. Бул жерлер бизге чейин 2000-жылдарда айыл өкмөт тарабынан bir mizam turunda berilgan bo'lish kerak, berilgan ekan, biroq qantiq foydalanat buni o'sha jeke menchikning egalari biladi-da, buni-chi jeke menchikning egalari topib turadi, onlar bilan сөйлөшүш kerak. Жалал-Абадта мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу ыр-бей сынагы өттү. Ага шаардагы бардык мектептерден 200гө жакын окуучу катышты. Алгач сынактын биринчи бөлүгүндө элдик жекече бей сынагы болуп өттү. Мында ар улуттун өкүлдөрү катышып, балдар улуттук хип-хоп жана башка жанрдагы ыр-бийлерди аткарышты. Бул иш-чара учурда облустун бардык райондорунда өткөрүлүүдө. Кийинирээк кезектеги материалда сөз болот. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деп аталган сынакта 7 жаштагы Азизбек Кыргызстаным аталыштагы обондуу ырды аткарды. Ал өзүнүн башка улут өкүлү экенине карабай кыргыз тилинде так сүйлөп, достору менен да мамлекеттик тилде байланыш курат. Ошондой эле ал өзүнүн кыргыз тили сабагынан 5 окуп, Кыргызстанды жакшы көрөрүн айтат. Кыргызстан чоң шаар. Мен Кыргызстанда туулганмын. Кыргызстанды мен жакшы көрөм. Бүгүнкү конкурста 15 жаштагы Жаннатта улуттук музыкаларга хип-хоп кыймылдарды айкалыштырган этно бий аткарды. Ал жаштайынан эле бийге кызыгып, этно бийлегенде өздөштүргөнүнө көп болгон эмес. Көбүнчө кыргыз чыгармаларын заманбапташтырып, жаңы кыймылдарды киргизгенди жактырат. Кыргызчанын заманбап бийинде мага бийлеш жагат аябай. Өзүм үйрөнөм. Өзүм мындай немелерди, клиптерди көбүнчө көрөм, ошо корейский, анан өзүм үйрөнүп, өзүм неме кылам. Иш-чаранын максаты жаштарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо жана балдар чыгармачылыгы аркылуу мамлекеттин маданиятын таанытууга багытталган. Сынакка шаардагы бардык мектептерден 200дөн ашуун окуучулар катышышты. Бүгүн өзүңүздөр байкагандай шаардык тур өтүп жатат. 19 мартта Жалал-Абад областы боюнча эң мыкты деген балдар ошол областтык турга катышалат. Областтык турдан жеңип чыккандар 19 майда Бишкек шаарында өтө турган республикалык деңгээлдеги конкурска катышууга жолдомо ала алышат. Кароо сынакта жалпысынан 3 тур болуп, жыйынтыктоочусу Бишкек шаарында өтөт. Ал эми экинчи туру 19 мартка белгиленген. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу маданий иш-чара быйыл экинчи рет өткөрүлүп жатат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад шаары. Эми чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Түркияда апрель айында белгиленген референдумга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ага байланыштуу президент Эрдогандын тарапташтары чогулган жерде өлкөнүн премьер-министри коомчулукту азыркы бийликти колдоп референдумга катышууга чакырды. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым коомчулукту президент Режеп Тайип Эрдогандын башкаруу бийлигин кеңейтүүгө жол ачкан конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоого чакырды. Ал мындай чакырыкты бийликтин миңдеген тарапташтары чогулган спорттук ареналардын биринде жасаган. Бул реформа өлкө тарыхынын бир бөлүгү болуп калат. Күчтүү президенттик башкаруунун тушунда эч кандай аскердик көтөрүлүштөргө жана башка башаламандыктарга жол берилбейт. Эрдогандын тарапташтары демократиялык парламенттик башкарууну президенттик башкарууга өзгөртүү, өлкөдө тынч жашоону камсыз кылууга өбөлгө түзөт деп эсептешет. Эскерте кетсек, буга чейин өлкө бийлигине каршы аскердик көтөрүлүш аракети жасалып, бирок ишке ашпай калган. Ошол окуядан кийин бийлик коопсуздукту күчөтүп, төңкөрүш аракетине катыштыгы бар делген шек менен 100 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерлер камакка алынып, айрымдары кызмат ордунан бошотулган. Ал эми конституцияны өзгөртүү референдуму 16 апрелде өткөрүлмөкчү. Сауд Арабияда Малайзия менен биргеликте нефть өндүрүү боюнча келишим түзүштү. Ага байланыштуу Сауди Арамко компаниясы Малайзияда нефть өндүрүүчү заводду ишке киргизүү үчүн 7 миллиард өлчөмүндө акча бөлмөй болду. Планда өндүрүлгөн сырьё теңге бөлүнөрү каралган.
Сауд Аравия нефт өндүрүүчү завод куруу үчүн Малайзияга 7 миллиард өлчөмүндөгү акча которот. Бул тууралуу Малайзиянын премьер-министри билдирди. Акчаны Саудия Арамко мамлекеттик компаниясы бөлөт. Ишкана Малайзиянын түштүгүндөгү Жахар штатында ачылмакчы. Сүйлөшүүлөр Саудия Арамко менен Малайзиянын Петронас энергетика компаниясынын өкүлдөрү ортосунда жүргүзүлдү. Nilai pelaburan Aramco Aramco компаниясы 7 миллиард өлчөмдөгү акча бөлдү. Бул өтө чоң сумма. Dollar Amerika. Долбоор Rapid деп аталат. Арамко компаниясынан маалымдашкандай, завод өндүрүлгөн сырьёнун тең жарымын жиберип турат. Ишкана 2019-жылдын 1-кварталынан тарта ишке киришүүнү пландап жатат. Анда күнүнө 300 000 баррель нефт өндүрүү каралган. Мына ушуну менен кабарлардын кечки чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Ынтымак чекиткейди сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда бар айы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.